Сооронбай Шариповдун, ошол жерде Асылбектин, ошол жерде Куда Сөөктөрдүн бириккен уюму, уюшулган кылмышкерлердин бул жерде бет ачылып турат. Иш козголду. Бирок кылмыш бар, кылмышкер жок деп атат. Ак үйдүн 7-кабатында отурган Алмамбет Салиев деген болгон экен. Бул 7-кабатка мени чакырып туруп айтып атпайбы? Сен базарга аралашпа деп. Акчасын көтөрүп, дагы ушул бийликти булгаганы ушул жерде жүрөт тууганда. Ак үй муну колдоп тургандыктан бул жогорку соттун судьяларын коркуткан мына. Сен эртеңки күнүңдү ойло, жашооңду ойло деп туруп коркуткандыгы тууралуу мында акты турат мына туугандар. Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Ташиевичке биздин кайрылуубуз ушунча далилденип турган, ушунчалык далилденип турган кылмыштын, кылмышкердин камашка духу жетет деп ойлойм. Эгемендүүлүк жылдардан бери так чечилбеген орчундуу маселелердин бири Кыргыз Республикабыз мыйзамдарына так аткарылбай, сот тарабынан тыкаак текшерүүлөр болбой, калыс эмес чечимдер чыгарылышы болууда. Сот бийлиги менчикке карата редерлик баскынчылык жасады. Урматтуу Садыр Нуркожоевич жана Камчыбек Ташиевич, мен аргасыз, мыйзамсыз болгон коррупциянын бетин ачуу үчүн бүгүн сиздерди журналисттер чакырып отурам. Сиздер аркылуу биздин акыркы үмүт чечилет деп отурам. Эмне үчүн? Мына бир нече жолу, бир нече жылдан бери бул коррупциялык системаны келген бийликтер өзүнө менчиктештирип жатат. Келген бийликтер өзүнүн чөнтөгүн толтуруп жатат. Буга далил мен силерге ачык айтып турайын. Мына бул жактан биз сатып алгандан кийин 2005 жылы Осмонов Жолборс өзүнүн заявлениясы менен булар бүт бардыгы оригиналдаштырылган, мына көрүп атасыздар. Осмонов Жолборс өзүнүн заявлениясы менен менин менчигим сатылып кетти деген кайрылууду жогорку сотторго кайрылат. Соттор эчтекен иликтебей туруп эле, мыйзам жолу менен Обул Патреп Союз Кыргыз соода биримдигинин экөөнүн ортосундагы алды сатты келишимини жокко чыгарып туруп, Осмонов Жолборстун доо арызын канааттандырып коет. Биз сотторго кайрылабыз ошол убакта. Сотторго кайрылгандан кийин 2007 жылы жогорку соттон биздин доо арыз канааттандырылып, булардын сотко берген доо арызы жокко чыгат. 2007 жылы биз уттук деп сүйүнүп турган убакта, мыйзамдуулук орноду деп турган убакта, кайдан жайдан Сөнүп Манас деген чыгат. Өзүнүн заявлениясы менен. Бул деле, мына мен силерге ачык эле айтайын, оригиналдаштырылган чындыгы документ. Мына Сөнүп Манас Осмонов Жолборстун доо арызыны туура эле жогорку сотко өзүнүн доо арызы менен кайрылып жатат. Мыйзам бузулуп жатат. Эмне үчүн бузулуп жатат? Осмонов Жолборстун доо арызга Сөнүп Манас кайрылууга укугу жок да жогорку сотко. Же туура эмес айтамбы? Бул 7-8 жылдан кийин кайрылып жатат. Жогорку сот ушуну эске албастан, аны тарап экендигин, аны иликтебестен туруп эле Сөнүп Манастын доо арызын канааттандырып туруп, ошол соттун залында Кара суу эл базары кылып туруп, ишкана кылып туруп, Кара суу эл базарынын ишканасы мамлекеттен алып салып туруп эле мамлекеттик Кара суу ишкана кылып туруп, сот залында Сөнүп Манаска карматып салат. Биз бул тууралуу канча рет, канча бийлик келди, канча президент келди, кайрылдык. Бул тууралуу эчтеке чыкпады. Эчтеке чыкпай атат. Мына мен сиздерге ачык эле айтайын. Мына бир Госфонд имущества соучастник болуп атат. Бул жерден канчалаган миллиардтар уруулардын чөнтөгүнө түшүп атат. Мына биз Совет Безопасностьтан, Госрегистрден, ГРЭСтен, Ак үйдөн кылтырып комиссия барганбыз 2018 жылы. Барса, мына бизге Финпол ответ берип атат. Ответинде айтып атат, иш козголду, бирок кылмыш бар, кылмышкер жок деп атат. Урматтуу журналисттер, кантип кылмышкер жок? Мына Сөнүп Манас
мен мамлекеттик ишкананын директорумун деп Госпонту Мустуфанан приказ чыгарып алып туруп, Үсөнүн Манас мага өзүнүн буйругу мына көрүп койсоңуздар болот. Өзүнүн буйругунун негизинде гезиттерге жарыя кылып, мына ошол сатылган жерде мына директор Госпонту Мустуфанын Үсөнүн Манастын подписи сатылган жерлерде өзүнүн буйругунун негизинде көрсөтүп, далилдеп туруп, мына Үсөнүн Манас сатып жиберип атат. Бул сатылган жерлерде Совет Безопасность, ГРЭС, Ак Үйдүн адамдары барып туруп, 49 гозак, мына 49 гозак таап чыгат. Бул табылган, мыйзамсыз сатылган иштер боюнча прокуратура деле иш козгойт, Финпол деле иш козгойт, кылмышкер бар, кылмыш составы бар, кылмышкер жок дейт. Эмнени себебинен кылмышкерди жок деп атат. Эмнени себебинен кылмышкерди жашырып атат булар. Миллиарддаган акчаларды мамлекеттен бекитти булар. Миллиарддаган акчаларды чөнтөгүнө урду булар, урматтуу журналисттер. Сооронбай Шариповдун, ошол жерде Асылбектин, ошол жерде Куда Сөөктөрдүн бириккен уюму, уюшулган кылмышкерлердин бул жерде бети ачылып турат. Мына мен силерге ачык айтайын. Biz мамлекеттик мүлккө барып кайрылдык. Сиздер прием передачада кабыл албапсыңар. Мына прием передачасы. Прием передачада мамлекеттик мүлктү Госпонту Мустуфа мына отказ деп турат. Бул оригиналы, копия эмес, урматтуу журналисттер. Мына оригиналы, отказ болуп турат. Ушул прием передачаны отказ кылып туруп, өздөрүнө кабыл алып, Госпонту Мустуфанын директор кылып шайлап туруп, Госпонту Мустуфанын тил бириктирүүсүндө Үсөнүн Манас өзүнүн буйругу менен мына оригиналдары ушунча жерлерди сатып атат. Ушунча жерлер сатылды. Бирок мына сиздерге ачык айтайын, картасы турат. Бир эле мына көрсөткөн жеримде 1 сантиметр, 1 метр 60 сантиметр жерге 540 сом, ол жерде квитанция турат. Төлөмү 1 аптасын алат экен. 540 сом. 1,60 сантиметрге. Демек ал жерди биз көтөргөндө ал жерден оңор эмес акча чыгып атат. Бир эле мына ол жерде 8-10 гектар болуп атат, айнан туугандар. Бул канча жерлерди сатып берди? Канча жерлерди мамлекеттен бекитти? Эгерде бул мамлекеттик ишкана болсо, Үсөнүн Манас өзүнүн буйругун чыгарып, ушунча жерге сатууга укугу бар беле? Эмне үчүн ушундай далилденип турган кылмышты ушунча жылдан бери ушул мамлекет, келген президенттер көңүл бурбастан барган текшерүүлөр, прокурорлор жашырып келди. Биздин кайрылуубуз бүгүн мына Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Ташиевичке биздин кайрылуубуз ушунчалык далилденип турган кылмыштын, кылмышкердин камашка духу жетет деп ойлойм. Мамлекетке келтирген зыянды төлөтөт деп ойлоймун. Эгерде булар камалбаса, эгерде ушунча келтирген зыяндар төлөнбөсө, анда мамлекеттүүлүгүбүз ал жок деп эсептелинип калат. Себеби мага окшогон карапайым элдердин, бизге окшогон карапайым элдердин укугу тебеленип, тепселип, ушуга окшогон уурулардын чөнтөгү толуп келет. Ушуларга окшогон уурулар мамлекетти башкарып калат. Мына мен сиздерге ачык айтайын. Мына ол жерде бул 2018-жылы эмне себептен сот бузуп отурат? Мына подделка документтер. Bir токтомдо бекер берилсин деп атат. Экинчи токтомдо сатып алсын деп атат. Bir күндө bir числода чыгып атат бул токтомдор. Ушунун негизинде 2018-жылы соттон бүт чечимдер жокко чыкты. Биз сот системасы оңолду. Сот системасы 2018-жылы өзүнө келди десек, жок. Ак Үйдүн 7-кабатында отурган Алманбет Салиев деген болгон экен. Бул 7-кабатка мени чакырып туруп айтып атпайбы? Сен
базарга аралашпа деп. Мен Алмамбет Салиевке ачык эле айттым. Мыйзамдуулук керек. Мен мыйзам үчүн, чындык үчүн күрөшкөн баламын деп. Ошол Алмамбет Салиев мына 2018-жылы биз соттон уткандан кийин Үсөнов Манас мына могул жерде турат. Жаңы жагдай менен кайрылып атат жогорку сотко. Мына соттун чечими. Жаңы жагдай менен кайрылганда судьялар хорошо, мүлккө болгон укугуңду далилдей бер деген вопросту берди. Мүлккө болгон укугун Үсөнов Манас далилдей албагандан кийин судьялар андаттанысын четке кагып койду. Жогорку соттун судьясын ким коркута алат? Сот залында свидетель күбөлөрдүн катышуусунда Үсөнов Манас монол судьяны, 3 судьяны сен эртеңки күнүңдү ойло, жашооңду ойло деп туруп коркуткандыгы тууралуу мунун акты турат мына туугандар. Бул судья тарабынан акт түзүлгөн, күбөлөр кол коюлган мына. Ак үйдүн колдоосуна ээ болгон. Ак үйдүн күчүнө күчтөнүп, Ак үйдүн сөзүн сөздөп, Ак үй муну колдоп тургандыктан бул жогорку соттун судьяларын коркуткан мына. Бул коркутуу өзүнөн өзү болгон жок туугандар. Бул коркутуу ошол жердеги сатылган жерден акчасынын күчү менен болуп атат туугандар. Садыр Нуркожоев, Ташиев, Камчыбек Ташиевич келгенден кийин биз бийлик орноду, биз кайрылайлы деп келип отурабыз туугандар. Мына өзүңүздөр көргүлө. Пимпол өзүнүн мына бизге берген ответинде айтып атат. Да, кылмыш бар. Бирок кылмышкер жок деп атат. Анан кантип кылмышкер жок? Кылмышкер өзүнүн подписи менен далилдеп, өзүнүн буйругунун негизинде ошончо жерди сатып атат. 49 объекти сатты. Эми мен сиздерге ачык эле айтайын, 49 объекттин зыяны мамлекетке эсептелген жок. Биз бир гана монол жердин гана азыркы квитанциянын төлөмдөрдүн негизинде мына төлөмдөрдүн негизинде гана бир эле монол жерди. Биз монол жерди эсептегенибиз жок. Ал жерде скалаттар бар. Ал жерде камера хранилиялар бар. Ал жерде багындай жаймен базарлар бар. Продукта саткан жерлер бар. Килем саткан жерлер бар. Столовойлар бар. Ашканалар. Ал жерде көптөгөн имуществолор бар. Биз ал жерде эсептегенибиз жок. Биз бир гана ушул жердеги төлөмдү гана эсептеп отурабыз. Бул жерде очойгон төлөм өз эле чыгып турат. Квитанциянын негизинде, төлөмдүн негизинде. Ушунча акчаны булар жашырып отурат. Мына мен силерге ачык эле айтайын. Качанга чейин подделка болот? Качанга чейин? Жогорку сотто каралган, өзүнүн мүлкүнүн далилдей албаган Үсөнов Манас Ак үйдүн колдоосу менен Ошко барып туруп, райондук аралык соттун судьясы Досалиевке доо арыз менен кайрылып атат. Мунун ал жерге кайрылууга укугу жок. Ал тарап эмес, анын мүлкү жок болсо деле каралган ишти Досалиев кайра карап туруп, урматтуу президент, урматтуу Камчыбек Ташиев, мен уктум Досалиев кайра приказ алды деп. Досалиевке окшогондор эгерде приказ ала берсе, эртеге кантип мыйзамдуулук, кантип урууларды биз жоя алабыз. Ушул жагын бир кара бериңиздер. Досалиевке окшогонду жумуштан алыңыздар. Мамлекет тазаланыш керек. Тазалануу жолунда барышыбыз керек. Эгерде мамлекет тазаланбаса, Досалиевке окшогондор иште турган болсо, анда эртегеле биздин башыбызга ошол Жээнбековдун, ошол кеткен президенттин күнү келиши анык. Себеби булар кылмыш жашап үйрөнүп калган, дагы кылмыш кылат. Буга менин толук далилим бар. Ошон үчүн мен мына бүгүн келдим. Силерге дагы бир айта турган сөзүм бар. Мына Үсөнов Манас ошол эле жанагы жогорку сотко мына мынабу свидетельство Кара суу эл базары ГП турат эле. Кара суу эл базары, мына эл базары деп мына каттоодон өткөн. Мына буйругу Кара суу эл базары. Айнан туугандар, азыр биз барып юстицияга кайрылсак, Кара суу эл базары такыр жок деп берип атат. Мына таанышсаңар болот. Кара суу эл базары такыр жок дейт.
Azır Turatali bazarı var деп атат. Aylanайын. Bular қақчаға қалағандай күбөлік жасай бере ба? Өкөбі мына Тураталini қараң, свидетельствоны қарағыла. Өкөбі bir жылда, bir числода болып атат. 2008 Қарасу ел базары қаттаудан өтіп атат. 2008 Туратали базары да қаттаудан өтіп атат. Мына адрес bir адрес. Ошол адрес, ошол базар. Қачанға же мындай подделкалар боло берет? Қачанға же мыйзамдуулук орнобойт? Ушуга окшогон кылмышты эмне үчүн ошол бийлик жашырып келди? Эмне үчүн жашырып келди? Мына мен сиздерге ачык эле айтайын. Камчыбек Ташиев, Садыр Нуркожоевич, мына далилдер. Ошол Туратали базары мына 2018-дагы отказ берип атат. Туратали базары боюнча юстиция отказ берип атат. Мына өзү кече алдык мына ответти. Бул отказ болгон, Туратали базары жок. Биз кайсы бириге ишенебиз? Туратали базарыга ишенебизби? Же ушунча жылдан бери биз менен соттошкон Карасуу эл базарына ишенебизби? Мыйзамдуулук болобу, болбойбу биздин мамлекетте? Ушунча подделка кылышып, ушунча соттун бурмалашып соттор чечим чыгарып атат. Ошол бурмалап, ушунча подделкага жол койгондо Салиев кайра буйрук алып, кайра судья. Бул кандай деген мамлекет болуп калабыз? Мында биз кандай жашоо болуп калабыз? Кайра эле уруулардын колуна бийликти биз берип салабыз. Кайра эле подделка кылган сотторду коркуткан, мына сотторду коркуткандыгы тууралуу коркуткан Үсөнов Манас акчасын көтөрүп, дагы ушул бийликти булгаганы ушул жерде жүрөт туугандар. Эмне үчүн айтып атам? Мына бир нече жолу мына козголгон иштер турат. Мына бир нече жолу козголгон иштер жабылып кетүүдө. Көмүскөдө калууда. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Ташиевич, биз сиздерди жүрөгү таза, адилеттүүлүк, элдин эң ишенген, бийик кылып аткан иштериңиздерди баалап туруп, булар элдин көйгөйүн чечет. Булар элдин адамы деп туруп бүгүнкү күндө кайрылып атабыз. Мына сиздерге мен ачыгын эле айтайын. Ушул жерде Үсөнов Манастын ошол мамлекеттен жашырган, Үсөнов Манастын кылмыштуулугу бардыгы мына далилде турат. Мен Госфонд Тимустовага бардым. Бүт документтерди көтөрүп бардым. Госфонд Тимустова юротделин топтоду жакында. Беттештик. Беттешсек бул бизди каттоодо жок деген ответти берди. Aynen sen bana bir paraka жазып бер, чтобы senin каттооңда жок десем, мен мамлекеттик ишканада иштеп туруп кантип жазып берем деп ал отказ кылып койду. Bir нече жолу Госфонд Тимустова тарабынан, bir нече жолу прокуратура тарабынан, bir нече жолу аудиттер тарабынан булар текшерилген. Бирок бул ушул кылмышты бардыгы жаап келе атат. Бирок ушул кылмышты бирок алып чыгып ача албай атат. Бар эле айтып атат. Эртең президентке, Ташиевке сени кайраштырып туруп, сени камап салат, же сени өлтүрүп салышат. Үсөнов Манастын акчасы көп чыкпай эле кой деп атат. Мен адилеттүүлүк үчүн, чындык үчүн элдин адамы Садыр Жапаров дагы, Камчыбек Ташиев дагы аргасыз кайрылууга мажбур болуп жатам. Аргасыз ушул жерде силердин көмөгүңөр менен, силердин адилеттүүлүк, чындык жеткиришиңерге ишенип туруп, силерге кайрылып, силер аркылуу бүт дүйнөгө, силер аркылуу чындыкты талап кылып, мына мен бүгүн кайрылуу жасап жатам. Да, Үсөнов Манас эртең мени өлтүрүп коюшу мүмкүн. Себеби акча көп, криминалдары көп аны. Бирок Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев мени коргойт деген үмүттөмүн. Мен кайсыл орган болбосун, мен прокуратурабы, СМБбы,
ак үйбү, көк үйбү, мына документтер. Болгон далилдер менен мен кайрылып жатам. Мына өзүңүздөр көргөндөй, ушунчалык кылмыш иш составы турса дагы, ушунча бийлик эмне үчүн кетти? Мага окшогон токой соттордун чечим, мыйзамсыз чечимдердин негизинде мына бийликтер бийликтен бийликке алмашып келе жатат. Мыйзамсыз соттордун чечиминде рейдерлик захваттар болуп келе жатат. Эми токтотушубуз керек. Досалиевке окшогон иштен алышыбыз керек. Аны кайра ал жерге коюшубуз керек эмес. Эмне үчүн? Мына Досалиевдин кылган иши. Эгерде купли-продаж жокко чыкса, ал өзүнүн калыбына келиш керек эле. Облпотребсоюздун мүлкү болгондон кийин. Кайра эле Үсөнов Манаска эмес да. Arşivde dokumentler 5 may 1987 yılı bana arşivde pечаты менен Somin'din toktonu менен SKA KPSS'nin toktonu менен SSR'den başlap büt SSR boyunca büt kolkozun ırınlıklardı sistema Çentere Soyuz degen bolgan, ошо көрүп берген. Соответственно, ошонун аткаруучу мына задача выполнения СКА КПСС Совета министров СССР деп туруп, биздин Соминде СКА КПСС СКА Компартия киргизет токтом алып, бизге өткөрүп берген. Ал малда эми сиздер 85-87 жылдары ошо колхоздун ырылыктардын акыбалы аябай начар болгон. Анан мына списоктор бар. Кимге канча өткөрүп берген. Биз өз документтерин сүйлөп атабыз, көрүп атабыздар. Мына бул архивный документ. Анан кийин биз муну алгандан кийин базарды биз өткөргөндөн бүт облустар, Ош облусу, анда Жалал Абад, Баткен, Ош бир болгон бүт облустардын базарларын кайрадан куруу баштаганбыз. Ошондо биз жана Кисловодский жана бөлөк дирештердеп келе. Анан Кара Суу базары жаңы курулушту баштаган 85-жылы. Анан биз ага ошо базарга Облпотребсоюздун централизованный фонд бүт облустан чогулган акчабыздан 3 миллион 9 миң сом рубль сарптаганбыз. Бул алмалда 3 миллион доллар деген сөз. Алмалда 1 доллар 70 тиын 80 тиын. Ошону менен буну бар бүт курулган. Анан 2000 жылы бул базарды биз өзүбүздүн чогулуштун кооперативдин законунун низамы негизинде чогулуш кылып токтомубуз менен Кара Сууda биримдигине сатканбыз. Бул сатылып бүткөн. 2005 жылы революциядан кийин сентябрь айында кайрадан бир жактан эми карагыла мыйзамда мынтип жазылат. Срок давности деген бар. 2000 жыл сатып атабыз. 6 жылдан кийин Осмонов деген арыз берип атат. Биздин немен жок деп. 6 жыл каякта жүргөн ал? 5 жыл деген 5 жыл каякта жүргөн. Муну келгенден кийин Кара Суу соту тартып алып эл базары деп эле берип коюп атат. Эл базары деп бергенден кийин бул бойдан бул калды ушу бойдан. Анан сотто ушу 2007 жылы, 2008 жылдары кайра буларга өтөп жүрө берет. Анан акыры бул жерде өзүңүздөр жаш түнөсүздөр баардыгы Ак Үйдүн командасы менен болуп атат. Ак Үйдүн командасы менен болуп, ушунун баардык соттун чечимдери мыйзамсыз чыгып, аны ушу бойдан калды. 2017 жылы жаңы Ак Үйгө жетекчи келгенде бул жигит баардык документтерин таап, подделкаларын таап, анан сотко берди. Мен доверин сурады, мен бердим. Анан кийин ошондо мына 2018 жылы 10 апрелде мына соттун чечими. Соттун чечиминде айтып атат, Ош областык сотунун жарандык иштер боюнча коллегиясы 2005 жылы 23 ноябрда аныктамасы менен Кара Суу райондук сотунун 2005 жылы 14 сентябрь чечими өзгөртүшсүз калтырып атат деп жазып атат. Анан акырында келип булар айтып атат, булар бар соттор мыйзам чегинен чыгып дейт. Эгерде келишим бузулса, мүлк мурунку жайына келиш керек да. Потребсоюз Ош областы керек жагына келиш керек дейт. Мындан дейт сот айтып атат, өздөрү мына жогорку соттун чечиминде жазып турат.
sottор мыйзам чегинен чыгып дейт, өкмөткө мүлк өткөрүп берген дейт. Бул жеке менчикти өкмөт өткөрүп бербейт да. Анан ушинтип булар ошол 2005 жылдан 2018 бүгүнкүгө чейин ушу кишилер иштетип келатат. Бул жерде анан мүлктүн Кара Суу жанагы эл базары прием передача кылганда соттун чечими госкомиште барып кол коюп атат, биз отказ деп актыда турат. Албаса дагы бул жигит өзү иштетип жатат. Эми эгерде биз токтой турган болсок, ал баланын кылган жумуштарына госкомиштен мына 48 адамга сатып жерди бөлүп. Эми мамлекеттик мүлк болсо, мамлекеттик мүлк фондусунун приказы болуш керек да сатыш үчүн. Жок, ал директор өзүнүн менен приказы менен сатат. Өзүнүн приказы менен сатып атат. Ошол эле мезгилде госрегистр карасы барып, аны регистрация алып, кызыл китеп берип атат адамдарга. Сурабайт, токто, бул мамлекеттик мүлк деп турат мынанда сен уставыңда бул жерде. Мамлекеттик мүлктөн барып, мүлк фондусунан приказ алып кел, буйрук алып кел деген сурабайт, регистрация алып атат. Бул деген сөз, значит, бул жерде акча ойноп атат. Ачкын ачык керек, акча ойноп атат. Болбосо эмне кылышат? Айтпайбы, токто, сенин приказың мындай экен. Сен мамлекеттик мүлктөн барып, буйрук алып кел, анан биз регистрация кылабыз. Сен как мамлекеттик директор болгондон сен сатышка акың жок өзүңдө. Сатып, ушинтип мына азыр 4-5 гектар жерди сатып берген адам. Анан 10 жылы бул жогорку соттордун баардык токтомун чыгарып 2018 жылы. Андан кийин 2-июль күнү мына жогорку соттун чечими прямо жазып, 1-2 станциядагы соттор талаптардын чегинен чыгып дейт. Соттук актыларды мыйзам менен кабыл алган мүлк Ош областы керек жаракоомдо жана кооперативдер биримдигине кайтарбастан мамлекет көтөрүп коюшкан. Соттордун жазуусу, мен өзүмдүн сөздөрүмө айтып аттым. Соттор ошентип айтып атат. Ишкананын баардыгы кайра өтсүн буларга. Андан кийин жанагы Тураталы базарында иштеген Үсөн деген жогорку сотко кайрылып атат, жаңы ачылган жагдайды. Мына 2018 октябрь айында. Неметкенде сот мунун арызын кабыл албайт, сен эч ким эмессиң деп жогорку сот жазып атат. Тураталы базары, Кара Суу базары директор Үсөн Кыргыз Республиканын жогорку сотуна 2018 жылы 2-июлунда токтомун жаңыдан ачылган жагдай боюнча кайра кароо жөнүндөгү арызы кайтарылып, берүү жөнүндө өтүнүш канааттандырылыш калтырылсын. Аны кайтарып берип атат. Ушун бул менен бүттү. Бүткөндөн кийин 19 жылы мына Досалиев деген судья 19 жылы карап атат. Баягы уру адашканда ашып калат дегенде мына токтомун жазып 18 жыл 22 февралда. Бул 19 жыл 22 февралда. Жазып атат Тураталы базары арызын канааттандырды. Биз айтып атабыз, бул туура эмес. Барып атат, бизди мына Досалиев даже чакырган жок. Биздин укугубузду бузду. Биз деп тараптарды чакырбастан эле тигини немет. Ана биз барып регистрден текшерсек, бизге жөнөткөн каты жок, эч нерсеси жок. Биз Досалиевдин үстүнөн облус сотко жаздык. Ана мына облус сот аны да күчүндө калтырды. Облус сот мына эми туура жазып атат. 24 апрель 19 жыл. Бул жазып атат өзү мына. Эми айтат механический ошибка деп айтышы мүмкүн. Бирок ошол эле мезгилде мыйзамсыз чыгарганда өзү баш адашма 18 жыл деп жазып. Ана бул чечим деп турат. Андан кийин мына чечимдер болуп, муну менен бизди кайра бизге өткөн мүлктү токтотуп коюп атышат. Кайра Кыргыз Сода биринде же Потребсоюзга өтүш керек. Анан биз кайрадан өзүбүздүн мыйзам чегинде кайрадан ошол
келишимдерди оңдоп кетишибиз керек. Эми бул бүттү. Андан кийин 9-октябрь жогорку соттун судьялары мына Аманалиева деген неме болгон төрайым, судьялар Базаралиева, Жумашевалар. Булар бизди чакырды. 4 жолу келдик сотко. 4 жолу келсек, атмен кылып акыры 9-октябрда бул соттун баардык күчүнө калды. Анан бияк менен эмне кылабыз? Ак үйдүнгө барып дубалды сүзсөң да башың жарылат дегендей кылып, анан ушунтпай кала берди. Ар жагыңа булас алмашкандай биз келип ушинтип кайрылып атабыз. Бирок ошондо мына бүт баардыгы өздөрү көрүп атат. Баардыгы көрүп турат. Уставтары биздики бар. Анан азыр мына өздөрү бир юстициядан кат берди. 18-жылы Тураталы базарын регистрация кылбай отказ кылып атат юстиция. Ошол мезгилде кандай кылып подделка кылган сотко Тураталы базарды берет. Тураталы базар деген юстицияда регистрацияда жок. Карасуэл базары. Мамлекеттик ишкана. Мамлекеттик ишкана болгондон кийин Госкомимущество мамлекеттик мүлк фондусу приказ чыгарып ошонун чечимдери менен жумуш аткарылат. Ушундай чечимдер болуп атат. Эми мен ойлойм, азыркы мына жаңы келди властка мен кайрылгым келет. Садыр Кожаевичка, Камчыбек Кыдыршаевичка ушуну комиссия түзүп, аягына чейин жеткирип, бизден барып, канча жолу комиссия түзүлдү. Комиссия барат, Тураталы базарына бар, базаркомго учурайт, бизди чакырбайт. Мунун да чакырбайт, биздин потребсоюзду да чакырбайт. Келбей, алып келгиле, демеки бул. Анан сиз мына журналисттер билесиздер, журналистский расследование кылсаңар дагы, эки тарапты угуп анан чыгарасыңар да чечимди. Же бир тарапты эле чыгарып койбойсуздар да эфирге же беле. Булар барган комиссиялар только бир тарапты ошолорду угат да бизди чакырбайт. Чакырса биз мунун баарын көргөзөбүз. Ошон үчүн ушундай бир комиссия кандай кылат, мунун баардыгын чакырса, барса, бияк мен болуп көргөзсөк, отуруп баардыгын мыйзам ченинде кылсак. Эми карап коюңуздар. Азыр мамлекеттик мүлк деп атабыз. 48 объект сатты деп атабыз. Андан тышкары азыр барып туруп ошол жерде контейнерлерди эсептеп, айына канча түшсө 1 жылдык, 10 жылдык, 15 жылдык акчасы чыгат. Миллиард сомдор. Ошонун баардыгы базардын кассасына киреше болгон эмес. Определенный сумма болгон. Андан ошол миллиарддан соответствующий үчүн налог төлөш керек өкмөткө. Жер налогун төлөш керек, реализация деген налог төлөш керек, имуществого налог төлөш керек. Баардыгын төлөгөндө канчалаган бюджетке акча түшпөй калып атат 15-16 жылда. Миллиондогон акча түшпөй атат. Ал бир кишинин чөнтөгүнө кетип атат. Озу кышык болсо да байдын улу сүйлөсүн деп, ал бай экен, өзүн чечип атат баардыгын. А мыйзам деген каяка калды? Эл каякта калды? Ушинтип чечиле берет, ушинтип отуруп соттордун туура эмес кылган чечимдеринен мына урматтуу журналисттер көрүп атасыздар. Канча революция болду, туурабы? Биринчи элдин эң жаман кыйнаган булар соттор болду. Мыйзамсыз чечим чыгаргандан кийин любой адамдын жүрөгү ооруйт. Сен туура болуп турсаң, сен мыйзам ченинде иш кылып атсаң, сеникин туура эмес десе кандай дейсиздер? Мыйзамсыз адамдардын кылганын колдоп атса, анан ошондон элде таркайт, эл көбөйөт, дагы көтөрүлөт. Муну туура түшүнүш керек. Анан биз айтып атабыз, бир дагы бизде мына эл кааласаңыздар беребиз, мына документтерди кааласаңыздар бүт баардыгы бизде бар. Токтом, история, СССРдин малында 35 жыл мурунку немелер, биз мүлктү басып алган эмеспиз. Андан кийин 96-жылы Апаз Жумалов премьер болуп турганда тополоң болуп базарлар жакшы болуп калып, биз алабыз деген. Ошондо да тополоң болуп, мына Апаз Жумаловдун даже разделительный акт деп кой. Закон гражданский кодексти карасаңыздар, ошол жерде жазылган разделительный акт деп. Мына ошонун баардыгын Апаз Жумалов бизге берип атат.
Да, бұл Потреб Союздікі, да, біз мойнымызды алдық. Мына Апаз Жумаловтың. Мына разделительно. Мына жерде базарлардың спискасы, тоқтан постановление кабинет министрі. Апаз Жумағұл шығарып отыр. Мына печатты тұрады. 96 жылы раз бар ол бізге қайра қалтырған. Андан кейін Муралиев деген барған бізге. Неме ол. Ал кіші дағы бізден тартып алам дегенден кейін ан жас мына прокурорлардың отказары бар міне. Мына бұл да тоқтауында тұрады. Бұл жерде дағы мына печаты міне, мен ғана жалған айтпаймын. Мынанда тұрады мына. Мына разделительный акт дейді. Қарасу базары, ана Қарасу районы базары, Потреб кооперацияныкі деп жазылды. Мүлк егесін мен тартып алып, өзі қалағандай қылып, соттар шешім шығарып. Алмалда барсаң, соттарға барсаң, еш жаққа бара албайсың. Ау үйде тұрса, ешнәрсе қыла албайсың. Барасың, пешенеңді дуалға сүзіп жарасың, бөлек ешнәрсе жоқ. Ошон үчүн, урматтуу журналисттер, бұл менің бұл сөз бойынша, бұл материал бойынша 3 саат мақала сөйлей алам. Бирок кайсы журналист кызыктары болуп, ушуну журналистский расследование кылам, же бөлөк кылам десеңер, пожалуйста, келиңиздер, мына документтерди хронологическим порядка силерге түшүндүрүп, мыйзам жолунда, бардык жолдорду силерге түшүндүрүп берем. Мына менин колумда 2 июль 18 жылкы соттун чечими. Ушул жерде сот айтып атат. Мурунку 15 жыл мурунку, 18 жыл мурунку соттордун катасын мына силерге айтып берейин. 2005 жылы 18 июлда Осмонов сотко доо арыз менен кайрылган. Билимдик менен жоопкерчиликтин коомдун ортосундагы 2000 жылкы сатып алуу келишимин жок кылып берүүнү. Ал эми Карасу базары жискал мүлкүн комплекс мамлекетке өткөрүүнү сураган эмес. Сотко арыз берсек, мынаны десе ошону караш керек. А сот аны ошону бузуп эле койсо болмок. Андан чыгар мамлекетке өткөн деп өзү оюнан чыгарып атат сот. Муну жогорку сот өзү жазып атат. Андан тышкары эми ошол эле мезгилде айтты, сот тарабынан жогоруда көрсөтүлгөн актылар кабыл алынган. Birinci жана экинчи станциянын соттор талаптын чегинен чыгып, соттук актылардын мүлктү Ош областтык керек жарак коомдун кооперативине биринчигине кайтарбастан мамлекетке өткөрүп бергенди. Эми ошол эле мезгилде жана айтып атат, Байтике кол койбой албай койгон, көзкөнмүштөр деп. Ал мыйзамсыз экенин билип турат. Албай коет. Эми ушуну карап тургула, соттун акыркы чечими. 2018 жыл июль. Ошол жерде бардыгын жазып туруп айтты. Иш боюнча сот өндүрүшү токтотулсын. Жогорку соттун чечими бул эң жогорку да туруп. Бөлөкчө карылуу болбойт. Мына иш боюнча сот өндүрүшү токтотулсын. Болбойт. Биз 18 жыл Карасу эл базары менен соттоштук да. Мына 18 жылда бизде оправдание болуп биз күттүк. 16 жылдан 13 жыл. Эми ошондон кийин улар барып ана подделка кылып Тураталы базарынын сот менен берип атат. Биз айтып атабыз, судьяга барып, мынаны кара. Жогорку сот караган, сен карай албайсың. Бул вопросту биздин келишимди карай албайсың сен. Десек досалик жок, ана бизди чакырбай чечим чыгарып коюп атат. Андан биз облус сотко кайрылып атабыз. Облус сот тоже калтырып коюп атат күчүндө. Жогорку сотко келдик. Августта назначение болду. Ар эки жумага келебиз дейт, Оштон келебиз. 4 жолу келдик. Чече алышпайт. Билип турат, мыйзам чече албайт. Эмне кылабыз? Аны акыры тиги жактан катык айткандан кийин мыйзам чечим кабыл албайт. 9-октябрда. 4 жолу келдик. Ошол соттун баары азыр делосын көтөрүп караса, 4 жол атмен кылган немелер аныктамалар бар, судьялар. Биз эмнеге айтып атабыз? Мыйзамдуулук гана орусуна келсин деп атабыз. Иш мыйзамдуу жолдо болсун.
Өкмөткө түшө турган, бюджетке түшө турган акчалар бирөөнүн чөнтөгүнө кетпесин. Өкмөткө түшсүн, бюджетке түшсүн, мамлекетке түшсүн. Значит, бизге ар бир адамыбыздын, ар бир жараныбыздын, баарыбыздын балдарыбыз мектепте окуйт, больницага барат, бөлөк барат. Ошол акчалар каяктан келиш керек? Налог несебинен болот да. Рахмат. Ошон үчүн ушундай уурулуктар эми бир жолу мына коррупцияны жок кылабыз дегенден кийин ушуга көңүл буруп койсо деген эле биздин ой. Анан кийин комиссия түзгөндө айтып атам, дагы бир жолу кайтарып коеюн. Комиссиялар барат, базарга барат, жана сөнүп учурайт Манаска, кете берет. Баары жакшы экен деп. А бизди чакырбайт. Ошон үчүн биздин айтарыбыз дагы бир жолу кайрылуубуз урматтуу президентибизге ушуну мыйзамдуу түрдө бизге карап беришин гана сурап атабыз. Бизден туура эмес болсок, биз дайыма даярбыз. Ошол кылган ишибизге жооп берүүгө. А бирок мыйзамсыз кылган адамдар көчөдө жүрүп атпайбы?